Саламатсыздарбы? Парламент радиосунун күн тартибинде уктуруусун жана көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев. Кош келдиңиз. Мына бүгүн 5-декабрда Жогорку Кеңеш кылмыштуулукка жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү аткезчилик маселеси боюнча күч органдарынын маалыматын уккан жатат. Бага түштөн кийин болсо керек бул. Сиз мына Руслан Казакбаев коррупцияга каршы күрөшүү маселесин дагы палатага алып чыгууну сунуштадыңыз, себеби эмнеде? Эми палатадагы, фракциядагы, комитеттеги коомдо курч пикирлерди жаратып аткан же коомдо көйгөйлүү болгон маселелерди талкууласак, бул туура болот го деп ойлойм. Эми эч кимге бул жашырын эмес го дейм. Коррупция бул мамлекеттин өнүкпөй жатканы, экономиканын өспөй жатканын тоскоол болуп аткан негизги себептердин бири болуп саналат. Эгер эң негизги себеби деп айтпасам. Анан коррупция маселесин, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иштердин жыйынтыгын кароо боюнча мен муну бир канча ай бою жана өткөн жылдары деле дайыма көтөрүп келем. Комитеттерде же башка жакта баягы комиссияларда карап атабыз. Анан өткөн жолу Республика Ата журт фракциясынын жыйынында караганбыз 2 жума мурун. Анан ошондо төрөгага өзүбүздүн катыбызды бергенбиз. Анан кече күндө бул сунушту киргиздим эле, бирок тилекке каршы бүгүнгүгө кирбей калыптыр. Эмки жумада карай турган болдук. Себеби бир эле, эми өзүңүздөр билесиздер, баягы урматтуу президентибиз тарабынан коррупция күрөшүү боюнча саясий эрктин өзгөчө бар экендигин бүтүн элибизге билдирген. Жана баягы коррупция менен тайманбас күрөшүү боюнча дагы мындай көп чакыруулар болгон. Анан азыр укук коргоо органдарынын бардыгы биз коррупция менен катуу күрөшүп атабыз дешип өздөрүнүн маалыматтарын берип атышпайбы? Бирок ошого карабастан тилекке каршы коомдо башкача пикирлер көп. Анан ошондуктан биз башкы прокуратураны, Ички иштер министрлигине, Улуттук коопсуздук комитетине жана башка күч органдарына керек болсо коопсуздук кеңешинин мындай жооптуу кызматкерлеринен болсо чакырып, бир угуп, суроолорубузду берип, ошону бир коомчулук астында талкуулап, анан керектүү токтомдорду чыгарып, анан керек болсо ошо укук коргоо органдарга да кандай жардам керек экендигин да жардам берүүгө да аракет кылсакпы деген сунушту киргизгем. Бул жерде жыйынтык эле эмес, ошол коррупцияга күрөшүү боюнча Кыргызстан көз карандысын алгандан бери коррупцияга күрөшүү боюнча канча деген концепциялар, стратегиялар кабыл алынды. Коррупцияга күрөшүү боюнча мыйзамдар бар. Бирок алар тилекке каршы толук кандуу иштебей атат. Толук кандуу эмес, эми көпчүлүк эле бөлүгү иштебей атат десем болот. Аны элдин бардыгы эле билет. Эми коррупцияга каршы күрөш мурда эле жарыяланган, эл билет, жүрүп атат. Бирок эмне үчүн ошол Жогорку Кеңеш ушул маалда мына азыркы учурда ушул маселеге кайрылышы керек? Эми азыркы эле ушул маалда деп айта албайм. Мен айтып атпайм, өткөн жылдары эле карап келгенбиз. Мурун Республика Ата журт фракциясынын жыйынында бир нече жолу карадык, тегерек столдор өтүп атат. Өзүбүздүн талаптарды, сунуштарды укук коргоо органдарынын бардыгын эле берип атабыз. АКСК, Ички иштер министрлигине жана башкага ар түрдүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн өзүнүн аракетибиздерди кылып атабыз. Жаңы кодекс кирип аткан даарда дагы сунуштарды бергенбиз. Анан эми бул жолу айтып аткан себебим билесиздер, акыркы убакта жана аткезчилик боюнча, коррупция маселелери боюнча ошол эле Азаттык радиосунун иликтөөсү, Клуб радиосунун иликтөөсү жана башка биздин ар түрдүү басма сөз, кыргызча, орусча басма сөз маалымат каражаттары, мындай көптөгөн маалыматтарды, расмий маалыматтарды берип атышпайбы? Бейрасмий маалыматтарды бардыгын берип атышат. Коомдо болсо мындай коррупцияга күрөшүү толук кандуу жыйынтык бербей жатат деп, мына элге чыгып өзүңүз сурап көрүңүз. Бербей жатат деген чоң пикир жаралып атат. Адам башка айтып кетейин эле, ошол Кыргызстанда мисалы үчүн Ички иштер министрлигинде болобу, жанагы Госархстройдо, Гостехнадзордо, энергетика министрлигинде, өзгөчө баягы бажы тармагында коррупция эч өзгөрбөй да күчөп аткандыгы жөнүндө көп ой пикирлер болуп атат, көп маалыматтар келип атат. Ошондуктан бир жыйында бир ачык карап,
укук коргоо органдарынын бир маалыматын угуп, анан керек болсо бир керектүү бир токтомду чыгарсакпы деген үмүттөбүз. Бирок эми ушул жогорку кеңештин караганынан, токтом чыгарганынан эмне өзгөрөт? Мисалы, депутаттар, ошол эл өкүлдөрү мындай коомдон азыркы процесстерден артта калып аткан жокпу? Мисалы, ошол эле радио иликтегенге чейин, журналисттер иликтегенге чейин, ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү баш көтөрүп киши өлтүрүүлөр болгонго чейин ушул эмне үчүн депутаттар күч органдарын чакырып ушул маселелерди козгоп, анан кийин тапшырмаларды бербейт? Эми бул бирке туура эмес го дейм. Тапшырма берилип эле жаткан тапшырма. Эми уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн жыйынтыктары бул башка маселе. Аткезчилик башка маселе. Коррупция бул жалпы жөнүнөн коррупцияны жанагы министрликтерде, мамлекеттик кызматта же болбосо жанагы жалпы эле ошо элибизди кыйнап аткан, өзгөчө чакан орто ишкерлерибизди кыйнап аткан мамлекеттик кызматкерлер тарабынан баягы коррупция бул башка маселе. Анан ошондуктан эми алар бири-бири менен байланышып турат, бирок коррупция башка маселе. Ошондуктан коррупцияны эмки жумага калтырып атабыз да. Эгерде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү мурун эмнеге караган жоксуздар десек, өзүңүздөр эми анда бул туура эмес болуп калат. Аны баягы шайлоочуларыбыз деле, элибиз деле көрүп тургандыр, ал көп эле көтөрүлүп атат. Бирок тилекке каршы ошо коррупцияга каршы күрөшүү системдүү түрдө болбой жаткандай көрүнүп атат. Системдүү түрдө болбой жатат. Себеби коррупция менен күрөшүүдө, жалпы эле кылмыштуулук менен күрөшүүдө, аткезчилик менен күрөшүүдө жалгыз президенттин чакыруусу же жалгыз президенттин аракети эми ал жыйынтык алып келе албайт, ал жалгыз кишиники. Эң негизгиси президентибиз айтты, саясий эркин бар деп колдон келишинче айтып, укук коргоо органдарына бардыгына тапшырмаларды берип атат. Бирок ал кылмыштуулук менен күрөшүүдө дагы, коррупция менен күрөшүүдө дагы, аткезчиликте күрөшүүдө дагы ар бир жаран аракетибизди жасашыбыз керек. Мына биз көз караныбызды алганыбызга канча жыл болду. Ар бир жаран болуш керек. Эгер андай кылбасак, баягы бизге качан бийлик жасап берет, бизге качан президент жасап берет, бизге качан премьер-министр жасап берет. Эми депутат мырза, эми ошо жарандарга шылтап коюу оңой да. Мисалы, жарандар ошентип ар бир жаранга кайрылып отурбасын деп сиздерди шайлаган. Сиздер келип бул жерде ошол өкмөткө болобу, башка күч органдарына болобу, сиздер маселени козгоп турушуңуздар керек. Анан кийин мисалы азыр ошол медиа сиздер өкмөттү укканда ошол эле Азаттык же башка медиадан көтөрүлгөн жанагы кылмыштуулук боюнча маселелерди, коррупция боюнча маселелерди, ошол эле контрабанда бири-бирине байланышкан, тыгыз байланышкан контрабанда маселесин кайра эле көтөрөсүздөр, кайра эле ошол эле суроолорду бересиздер, эмне жыйынтык чыгат? Эми эмне жыйынтык чыгабы же чыкпайбы деп көтөрбөй койгонго туура эмес. Ар бир коомчулукта көйгөйлүү маселени көтөрүп, анын керектүү жерлерин бардыгын карап, талдап чыгып, андан кийин керектүү мыйзамдаларга керек болсо өзгөртүүлөрдү киргизип, керектүү мыйзамдарды иштеп чыгарып, өкмөттөн катуу талап коюп, керек болсо өкмөттүн эгер ошол ишти алып бара албаса, укук коргоо органдарынын жетекчилигинин дагы кызматтан кетүүсүн талап кылыш, бул түздөн түз биздин милдетибиз деп ойлойм. Себеби дегенде милдетибиз, ойлобойм, бул милдетибиз биздин. Себеби дегенде бул эми ошол өкмөттү жаман иштеп атабы, жакшы иштеп атабы, аны эл баа берет, биз шайлаганбыз. Ошол укук коргоо органдарынын жетекчилерин да биз шайлаганбыз. Эми анан ошондуктан эми биздин да жоопкерчилигибиз бар. Сиз туура айтып атасыз. Бул журналисттер көтөргөнгө чейин силер кайда элеңер деп. Ооба, биз колдон келишинче укук коргоо органдарынын бардыгынан сурап келгенбиз. Алар дагы ошол коррупция ушунчалык чырмалышып кеткенине байланыштуу, ачыгын айтыш керек. Азыркы акыркы ошол журналисттердин иликтөөсү көптөгөн системаларды, схемаларды ачыкка чыгарып атпайбы? Чындыгын айтыш керек, журналисттерге өзгөчө ыраазычылык билдириш керек. Жана укук коргоо органдарына мен бүгүн да өзүм оюм айтам, кайрылып кетиш керек. Азыр ар бир журналисттин коопсуздугун, ар бир ошол телевидениеде иштейби, радиодо иштейби, эркин журналисттердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруш керек. Чындыгында эле коррупция менен күрөшүүдө түздөн түз ошо
президенттин чакырыгына болобу же болбосо укук коргоо органдардын ишине болобу акыркы кезде өкмөт менен мен өзүм оюм өкмөт менен парламентти кошкондо дагы биз андай иш кыла алган жокпуз го деп ойлойм. Журналисттер ошол бир канча бир акыркы бир жылы 5-6 иликтөөсү менен эле көптөгөн коррупциялык схемалардын бетин ачып ачыкка чыгарып атышат. Эми калганын болсо укук коргоо органдарына биз өзгөчө көзөмөлгө алып аларды ошол иштерди аягына чыгарганга чейин көзөмөл кылышыбыз керек. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн парламент радиосунун күн тартибинде берүүсүндө депутат Руслан Казакбаев коноктоо суроолорубузга жооп берип атат. Парламент радиосунан ошондой эле Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын Facebook баракчасынан түз эфирде көрүп уксаңыздар болот. Ошондой эле мына Facebook баракчасынан суроолор да келип атат. Исламбек Майрамбеков деген ошол окурманыбыз Аксы районундагы жанагы мал уурлугу боюнча суроо берген экен, өзүнүн пикирин дагы айткан экен. Муну сизге берип коеюн, кийин балким ошо палатада каралганда күч органдарынан сурайсыз. Андан сырткары мына угармандарыбыз дагы түз эфирге чыкса болот. Мына кийинки суроодо ушул коомчулук, ушул депутаттарга, өкмөткө, күч органдарына мындай ишенбей калгандай сезилбейби сизге? Айрыкча мына сиз мындан 1-2 ай мурда ошо уулуңуздун тоюн өткөргөндө Кыргызстандагы ошо бүт багыл белгилүү адамдарды, анын ичинде ушул коррупция менен шектелет деп эл ичинде ууду кеп болгон адамдарды дагы бир жерге чакырып, мындайча айтканда аларды тергей тургандарды дагы, тергеле турган адамдарды дагы бир жерге чакырганыңызда абдан бир чоң резонанс пайда болгон да. Мынаки булар чогулуп алып эле кечинде той топурда жүрөт, а күндүз болсо ууру кайда деп мына бизге эл көзүнө ушундай популисттик кылып коюшат деген пикирлер айтылды эле да. Сиз буга эмне деп жооп бересиз? Рахмат. Эми биринчиден бул маселе боюнча мен эч кимге жооп бере элем. Себеби дегенде канча деген суроолор болуп аткан, эми башка саясатчылар жооп берди. Мен ал эми той деген бул ал үй бүлөлүк маареке деп мен эч кандай жооп берген жок элем. Мен бирок парламенттик радиодо бул маселени көтөрүп атасыз. Анда мен эми кыскача жооп берейин, эгер угуучуларга бул кызык болсо. Эми Кыргызда биринчиден ал жерде тергеле тургандарда тергөөчүлөрдүн баардыгы чогуу деп атасыз. Ал жерде тергелип бүткөндөр бар эле, жана тергеле электер бар эле. Эгер андай болсочу. Себеби дегенде тергелип аткан дегендер эми ал эми тергөөнүн астында жүргөндөр же соттолуп кеткендер же болбосо эми ошол убакта ал жерге барууга тыюу салынган сот тарабынан биздин мыйзамдарга карата тыюу салынгандар болсо, анда ошентип сүйлөсөк болот да. Эми андайлар жок, андайлар жок эле. Анан эми эгер бирөөлөргө бир күмөн санагандар болсо, укук коргоо органдары, мен ойлойм эми алардын иши, ал ишти улантыш керек. Бардыгы Кыргызстанда жөнөкөй жаран болобу, президент болобу, мыйзам астында толугу менен жооп бериш керек. Ал эми иш жүзүндө деле болуп атат. Эми анан ал эми тойго бардык чогулган саясатчылар боюнча айта турган болсок, эми мен өзүмүн өмүр бою мамлекеттик кызматта иштегем, дипломатияда иштегем, Жогорку Кеңеште иштеп атам. Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк айтат элем, саясатчылар менен иштешкем, ишкерлер менен иштешкем, маданият кызматкерлери менен иштешкем, жакын карым катнаш болгон аларга. Дээрлик ар кимсинин ошолордун көпчүлүгү менен үй бүлөлүк мамиле бар. Алардын дагы үй бүлөлүк ар түрлүү маракелерине катышкам. Анан ошолордун бардыгын чакырдым. Чакырган деле эмес, эми ал той өзүмдай кыргызчада тойго айланып кетти. Ачыгын айтыш керек, мен бүгүн айтайын, чакырылбаган коноктор да келди. Мен аларга терең ыраазымын. Ушундай эми баягы Руслан Казакбаевдин баласын үйлөнтүп атыптыр. Биз аны менен мамилебиз бар эле. Биз да барып куттуктап кетердик, келгендер болду. Эми анын баарын терең айтып кереги жок. Ал биз өзүбүздүн үй бүлөк ишибизге деп мен алардын баардыгына, келген коноктордун баардыгына терең ыраазыбыз. Эми ал талаш тартыш бизге жаралып кетти. Жаралганы болгон, эгер карасаңыздар, ошол жерде 90% бул тууган туушкан эле. 10% чакырылган саясатчылар, ишкерлер,
ар түрлүү тармактардагы кызматта иштегендер эле ошонун ичинен келген бир айтайын бир 9-10 саясатчынын ар түрлүү сүрөтүнөн бири бири менен кездешкенинен мындай чоң саясатка айландырып жиберишти да. Эми бул табигый көрүнүш, себеби дегенде алар кыргыз коомунда өзгөчө орду болгон алар саясатчылар, ошондуктан баардык журналисттерге да кызык болду окшойт, коомго да кызык болду окшойт. А эгер бир сөз менен айта турган болсом, мындай эле кыргыздын ар бир тою же ашы бул бир ынтымактын башаты. Кыргызстан болгону кичинекей 6 миллион болгон элбиз. Анын ичинен кыргызга кызмат кылып төбөсү көрүп жүргөн саясатчылар бир 300-400 же 500 дейли. Анан эми алар Руслан айтпайчы мынакей, Руслан айтпайчы. Эми кыргыздар мына ошо бири-бирибизге тууган, тааныш, дос болуп ушинтип эле тойлошуп жүрө берсек, мына президент айтмакчы, бир коррупционерди кармасак эле анын туугандары көп болуп чыгат деп белгилебедиби? Анда кантип коррупцияга каршы күрөшөбүз? Жок, андай эмес да. Мындай той менен ашты, же болбосо мыйзам алдында жооп бергенди, же болбосо элдин кызыгычылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн парламенттин ичиндеги чыр-чатак күрөштү, аны тояшка алып барбаш керек. Ал бул дүйнөдөгү бардык эми өнүккөн мамлекеттердеги саясий маданияттын деңгээли. Дүйнөнүн эми өзүңүз сиз көп жерде кыдырып жүрөсүз, журналистикада өзгөчө тажрыйбаңыз бар, дүйнөлүк маданиятты жакшы билесиз, саясатты жакшы билесиз. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн саясатчылар баягы талашып тартыш эмес, парламент болуп башка жерге чейин кызыл чеке болуп мушташканга чейин барышат. А парламенттен чыккандан кийин кечинде алар чогуу, мисалы ат майданына же болбосо спорт менен чогуу алек болгонго ал жерге барышып, же болбосо бири-бирине конокко барышып, анан ошол сүйлөшүүдө, талаш тартыштын ортосунда анан бир ошол бир консенсус, чындык келип чыгат. Анан эми кыргыздын тоюна келгенде алар сөзсүз эле ал жерде бири-бири менен сүйлөшүп, же болбосо бири менен отуруп, же бири-бири менен бир сүйлөшүп алып, бир коррупциялык маселелер жөнүндө башка маселелер сүйлөшүү эмес да. Ал той ээси бардык болгон конокторду чакырат. Ал кимиси келип кимиси менен сүйлөшөт, кимиси менен сүрөткө түшөт, кандай болот, эми алардын өз эрки. Маегиңизге рахмат. Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүнкү парламент радиосунун күн тартибинде берүүсүнүн коногу депутат Руслан Казакбаев болду. Саламатта калыңыздар.